Жогорку кеңештин жыйынында экономика министрлигинин өкүлү акыркы 2 жылда Кыргызстанга келген туристтердин саны өлкө казынасына түшкөн акчанын көлөмү өскөнүн сандар менен айтып берди. 2018-жылы 98 000 турист келген, бул көрсөткүч 2016-жылга салыштырмалуу 16 300гө көп. Дагы бир айтып кетчү нерсе, 2016-жылы 16 миллиард сом туризм тармагына инвестиция болуптур. 2017-жылы 24,8 миллиард сомго көбөйдү. Инвестиция жылдан жылга өсүп жатат, себеби туристтер көп келип жатат, дейт министрликтин өкүлү. Ушул салыштырма сандар депутатты кыжырлантты. Аида Касымалиева бул абдан жөнөкөй эсептөө деп баа берди. Мен сурап жаткан, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мультипликативдик эффект кандай болуп жатат. Силер экономика министрлиги катары даярдап коюшуңар керек. Бизге кандай пайда, кайсы чөйрөдө туристтерден кандай пайда болуп жатат, алардын саны менен биз чектелип кала албайбыз, деди Касымалиева. Депутат министрдин өкүлүн мектеп окуучусунун деңгээли менен салыштырды. Алдын ала эсептөөлөр мектептин деңгээлинде эле. Окуучулар презентацияга даярданып келишет го. Инвестиция көбөйдү, туристтер келип атат деп эки эле нерсени айтып жатасыздар. Сиз өзү түшүнөсүзбү? Мультипликативдик эффект деген эмне? Бир аз жакшылап даярданып келсеңиздер болот. Канча конок үй ачылып, экономикага канча пайда түшүп жатат. Биз эмне үчүн визасы жок режимди 2025-жылга чейин узартып жатабыз, дейт эл өкүлү. Касымалиева тактама суроолорду кайра узатып, министр өкүлүн жүдөтүп жиберди. Айласы кеткен чиновник вице-спикердин суроолоруна кат түрүндө жооп берүүнү суранды. Мага кат жүзүндө кереги жок. Бүгүнкүгө даярданып келишиңиздер керек эле. Ушундай презентацияны даярдоо силердин түздөн түз ишиңер. Жөнөкөй эле бир мультипликативдик эсепти билбесеңиздер келбей эле коюңуздар анда, деди Аида Касымалиева. Булак Калыс медиа.